Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз Максат ажы Токтомушев жөнүндө болмокчу. Өмүр баяны. Максатбек Токтомушев 1973 жылы 9 августта Ош облусунун Каракулжа районундагы Каракулжа айылында төрөлгөн. Билими 1991-1995 жылдары Айыл чарба институтунда зооинженер адистиги боюнча билим алган. 1997-2003 жылдары Ханафи мазхабы боюнча Пакистандагы Аль-Арабия университетин артыкчылык диплому менен аяктаган. 2010 жылы ислам экономикасы жана банктык иш боюнча билимин жогорулаткан. Эмгек жолу 2005-2013 жылдары Абдулла ибн Масуд медресесинде окутуучу, 2008-2010 жылдары Бишкек шаарындагы 7-Кичи районундагы мечитте имам, 2010-2013 жылдары Бишкек шаарынын казысы, 2013-2014 жылдары Кыргызстан муфтийинин орун басары, 2014 жылдан тарта Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи. Үй бүлөлүү, 4 уулу, 2 кыз бар. Кыргыз, орус, араб, урду тилдеринде эркен сүйлөйт. Каарманыбыз балчерек кармайм, мал багам, ат минип улакка түшөм дейт. Алдыда муфтий менен болгон маекти тартуулайбыз. Кыргызстанда мектепке караганда мечиттер көп курулуп жатат деген сындар көптөн бери эле айтылып келе жатат. Мечиттер муктаждыктан улам көп салынып жатабы же бул мечит салдым деген мактанычпы? Биринчиден, мечит менен мектепти салыштырууга болбойт. Мечитти жеке адамдар салат. Анан калса ал бир эле бөлмө. Мектепте бери болгондо эле 50 бөлмө бар. Эгер ушундай салыштыра турган болсок, мектеп көп. Бирок негизинен салыштыруу жакшы эмес. Себеп дегенде экөө тең адамдын аң сезимин өстүрө тургандан кийин бул канаттуунун эки канатындай. Бизде мечит менен мектептер көбөйүп, сапаты жагынан өссө, ошол мамлекеттин келечеги жана ийгилиги болот деп айтат элем. Ошондуктан экөөнү салыштыруу туура эмес. Мечит менен мектептин көбөйгөнү мамлекетибизге пайда гана алып келет. Анткени адамдардын акылы өсүп, агарганы бул эң чоң нерсе. Мечит, казино же араккана эмес да. Ал адам руханий жактан азыктана турган жер болуп жатпайбы? Андыктан биз эки жайды салыштырып, бирин кемсинтип айтканыбыз жакшы болбойт. Медреселерде окуган жаштар диний билимден тышкары кесиптик билимди алышууда. Анын жыйынтыгы кандай? Кесиптик билимдин пайдасы тийип жатабы? Албетте, бул долбоор 3 жылдан бери АВЭП уюму тарабынан ишке ашырылып жатат. Башында сынамык катары Бишкек менен Ош шаарындагы медреселерге киргизгенбиз. Андан кийин Жалал Абадты коштук. Азыр Нарын менен Ысык көл дагы кирди. Мурда диний билим менен гана чектелген болсо, азыр 5-6 жылдан кийин кесиптик билимге дагы ээ болуп жатышат. Азыр шаарда адискөй сантехниктер жетишпейт. Эгер ишиңиз чыгып кайрылсаңыз, 15 күндөн кийин бош убактысы болоорун айтышат. Балдарыбыз ушундай кесиптик билим алып башташты. Андыктан медреселерибиз жаңы доорго, этапка кадам таштап жатат. Кыргызда жигитке жетимишөнөр аздык кылат деген жакшы кеп бар эмеспи? Чет жактан диний билим алып жаткан кыргызстандыктар тууралуу так маалымат барбы? Кыргызстандын жаштары негизинен диний билимди кайсы мамлекеттерден алат? Бизде бул боюнча так маалымат жок, анткени мурунтан бери демократиялык тандоо болгондуктан көпчүлүк Саудияга, Египетке, Пакистанга, Бангладешке, Туркияга, Иранга, Сирияга кеткен. Иордания, Малайзияга, Түштүк Африка Республикасына барып окуп келип жатышат. Ошолордун бардыгына Кыргызстанга келгенден кийин динге кызмат кылам десең, Ханафи мазхабты окуп кел деген бир гана талапты коюудабыз. 13 кылымдан бери биздин эл Ханафи мазхабын карманып келген деп түшүндүрүп жатабыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү, баалуулуктары бар. Келечекте чет жактагы университеттер менен келишим түзүп, студенттерди жиберели деген пландар бар. Мен өзүм да чет жакта окуган студенттерге барып жолугуп турам. Саудияда билим алып жаткандарга барып, Кыргызстанда диний чөйрөдө мамлекеттик саясат кандай, диний кызматтар кандай болуп жатканы боюнча айтып түшүндүрүп турам. Египетке, Пакистанга, Туркия, Кувейт, Татарстанга да барып ушундай эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ар бир мамлекеттин айрым өзгөчөлүктөрү бар, дебедиңизби? Кыргызстандыктар диний билим алып жаткан мамлекеттер Ханафи мазхабын карманабы? Ал жактан окууну аяктап, Кыргызстанга келгенден кийин алардын ортосунда карама-каршылыктар чыкпайбы?
Туура айтасыз, бул өтө маанилүү нерсе. Шия багытында окуп келгендер дагы бар. Аны моюнга алып айтышыбыз керек. Салафи багытында да окугандар бар. Андай багытта окуп келгендердин бешенесине бул мындай билим алган деп жазып койбойт экен. Бирок анын сүйлөгөн сөзүнөн, окуган китептеринен, жүрүм-турумунан, насаатынан кайсы көз карашта экени байкалып калат. Андайларга дароо чара көрүп жатабыз, жана көрө беребиз. Өзүңүз диний билимди кайдан алгансыз? Светтик билимиңиз барбы? Эл ичинде сизди салафизмди колдойт дегендер да бар. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен Пакистанда ханафи мазхаб боюнча 7 жыл окудум. Мүмкүн болушунча тереңдетип окуганга аракет кылдым. Мындан тышкары, Айыл чарба институтунун зоо инженерия факультетин 1995 жылы аяктагам. Кесибим боюнча зоо инженермин. Өзүм бал менен мал чарбасына дагы кызыгам. Диний кызмат менен бирге бал челек кармап, мал багам. Үй бүлөнү да багуу керек дегендей. Биздин жайгашкан жерибиз да чарбачылыкка ыңгайлашкан. Эми салафизмди колдойт деген пикирлер тууралуу. Бүгүнкү күнү чыныгы ислам дининин түзүлүшүнө залакасын тийгизбеген, ага көмөк көрсөткөн, мамлекетибиздин кызыкчылыгына зыянын тийгизбегендердин бардыгын колдойбуз. Мисалы, тынчтык үчүн, биримдик үчүн десе, биз бардыгы менен кол кармашабыз. Ошол эле учурда айрымдардын ишенимин колдой албайбыз. Мисалы, салафизмде Алла Тааланы аршта отурат деген сыяктуу диний өзгөчөлүктөр бар. Алар менен макул эмеспиз. Ал боюнча өзүбүздүн пикирибизди, оюбузду, далилдерибизди айтабыз. Ошол эле кезде бизде дин тутуу эркиндиги камсыздалган. Башка бирөөгө бир нерсени таңуулаганга, мажбурлаганга дагы укугубуз жок. Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Эгерде кимдир бирөөнүн көз карашы мамлекеттик түзүлүшкө, конституцияга каршы келсе, туура эмес иш кылган болсо, мыйзам алдында жооп берет. Эгер бир киши салафи багыты боюнча намаз окуйм десе, биз аны мажбурлап ханафи мазхабы боюнча окуу дей албайбыз. Анткени мажбурлоо динде да, конституцияда дагы жок. Эгер бир киши намаз окубайм десе, аны да мажбурлай албайбыз. Биз диндин баалуулуктарын айтып, элге туура жолду көрсөткөнгө гана милдеттүүбүз. Ал эми туура жолго салуу Алланын колунда. Азыр суроону битир садага тууралуу бергим келип жатат. Кыргызстанда битир садага бергендер да жылдан жылга көбөйүп жатат. Ошол каражаттар кандай бөлүштүрүлөт? Акыркы күндөрү битир садаганы молдолор жейт, муфтий жейт деген жалаалар чыгып кетти. Бул боюнча да айтып коюшум керек. 2014 жылы муфтий болуп келдим. Мен келгенге чейин Кыргызстан боюнча 9 миллион сомго чейин чогулду. 2014 жылы 21 миллион, 2015 жылы 30 миллионго жетиштик. Европада кайрымдуулук боюнча баа бере турчу уюмдар бар экен. Алардын баалоосу боюнча 2016 жылы биз 83 орундан 17 орунга чыктык. Ал уюм өз отчетунда кайрымдуулуктун басымдуу бөлүгү ошол битир садагадан берилет деп жазылган. Учурдан пайдаланып, элибизге ыраазычылык билдирип, рахмат айтып койгум келет. 2018 жылы 36 миллион 792 миң 202 сом топтолгон. Бул каражаттын бардыгы төздөн төз муфтиятка келбейт. Чогулган битир садаганын 50% ошол мечиттерде калат. Мечиттегилер ошол айылдагы муктаждарга, жетим жесирлерге таратат. 36 миллиондун 18 миллиону жергиликтүү мечиттерде калат десек болот. Ал эми 15% райондук хатибиятка келип, ошол жерден муктаждарга берилет. 15% облустук казыяттарга, 20% муфтиятка келет. Муфтият аны 3 категория боюнча муктаждарга бөлүп берет. Биринчиси коомдук уюмдар, мисалы жетимдер, майыптар үйлөрү бар. Андан сырткары жеке арыз менен кайрылгандарга беребиз. Медреседе окугандарга стипендия катары берилет. Эмне үчүн медреседегилерге деген да суроо болушу мүмкүн. Анткени медреседе окугандар башка жогорку окуу жайда окугандардай стипендия албайт. Ошондуктан жылына медреседе окугандарга бир жолу 700-800 сомдун айланасында кичине болсо да каражат беребиз. Элдин аманатын кайта эле муктаждарга кайтарып беребиз. Социалдык тармактарда муфтиятта иштеген айрым кызматкерлер заңгыраган үйлөрдө жашап, акыркы моделдеги машиналарды тээп жүрөт. Булар акчаны кайдан алат деп жазып калышат. Муфтияттагы айлык акы канча? Жакшы суроо бердиңиз. Муфтият мамлекеттен каржыланбайт. Азыр муфтиятта иштеген 198 диний кызматкер айлык алат. Ушулардын бардыгына социалдык фондуга төлөмдөр төлөнөт. Акыркы 4 жылдан бери жылына 670 миң сом төлөнүптүр. Андан тышкары жылына ажылыкты уюштурууда зыяратчыларыбыз ыраазычылык катары, жардам катары, соопчулук катары муфтиятка чөнтөгүнөн чыккан каражатын беришет.
Ошонун отчетун Аалымдар кеңешине, Коргоо кеңешине жана Дин иштери боюнча комиссияга беребиз. Жогоруда айткан 198 киши муфтияттын, казыяттын кызматкерлери, Аалымдар кеңешинин мүчөлөрү, борбордук текшерүү комиссиясынын өкүлдөрү. Алардын ар бирине карточка аркылуу жеке эсебине айлык иретинде акча которулуп турат. Мен өзүм айына 22.500 сом алам. Айрымдар араб фондуларынан акча түшөт деп айтып жүрүшөт. Ачыгын айтыш керек, андай нерсе жок. Жардам берем деп келгендер юстиция министрлигинен катталып, анан өзүнүн ишмердигин кылат. Биз аларга багыт гана беришибиз мүмкүн. Андан сырткары ыйман фондусуна да рахмат айтыш керек. 2000ден ашык ыймамыбызга 2 жылдан бери ай сайын 5000 сомдон стипендия берип жатат. Ал эми муфтиятта иштегендер заңгыраган тамсалды, машина алды деп жаткандарга айтаарым элде жегениң адал болсо көчөгө чыгып алып же деген жакшы сөз бар. Бирөөнүкүн уурдабасаң, тартып албасаң, арам жол менен таппасаң, маңдай териң менен тапкан каражатка машина алабы, учак алабы өз эрки да. Эгер бул киши мына бул жерден уурдады деп далили менен алып келсе, мамлекеттин алдында, элдин алдында жооп берет. Эгер өзүнүн маңдай тери менен тапса, же кимдир бирөө белек кылган болсо, ал башка кеп. Стипендия берилбей жүргөн убакта деле дин кызматкерлерибиз жакшы эле жашап келген. Молдокелерибиз машина алып, үйлүү болушкан, көчөдө калган эмес. Дин кызматкерлерибиздин эл колдогон жактары бар. Кээси бак өстүрөт. Өз жөндөмүнө жараша ишин жолго коюп алгандар дагы бар. Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган диний уюмдардын саны 20дан ашат. Алардын ичинен эң кооптусу кайсы жана эмне үчүн? Буга чейин ислам мамлекети тууралуу көп айтылды. Ага чейин Хизбут Тахрир боюнча айтылчу эле. Кандай болбосун, мамлекетке зыян алып келе турган уюм болсо, ошол бизге кооптуу. Тыюу салынгандардын бардыгынын эле мамлекет үчүн кооптуулугу бар. Ал эми саентология боюнча пикириңиз кандай? Соңку кездери бул нерсе тууралуу да коомдо түрдүү пикирлер айтылып, талкууга алынып жатат. Биз өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, тилибизди, динибизди жакшы жагынан көрсөтүп иш алып барышыбыз керек. Ошол эле кезде башка улуттун, башка динди тутунгандарды, башка улуттун үрп адатын басмырлоо туура болбойт. Алардын да намысы бар. Айрым нерселери бизге туура келбейт, бирок өзлөрүнө туура келет. Андайлар көп да. Мисалы, сиз менин оюм менен макул болбосоңуз, эмне үчүн мен ыйык туткан нерселерди басмырлап, маскаралашыңыз керек? Ал көз карашыңыз ичиңизден чыкпасында, андыктан ар ким өзүнүн чегинде болгону жакшы. Нике кыйган имам мынча сом бер деди дегендер да бар. Негизи эле нике кыюу үчүн муфтият тарабынан бирдиктүү баа коюлганбы? Негизи нике кыюуда 1 сом же 1000 сом деп баа коюлган эмес. Ар ким өзүнүн жүрөгүнөн чыкканын берет, кааласа бербейт. Мажбурлап мынча бересиң деген нерсе болбошу керек. Биздин имамдар деле Кудайга шүгүр соодалашып акчасын баалап нике кыйган жери жок. Нике кыйдырганы келгендер көңүлүнөн чыккан нерсесин берет. Кокус 1-2 молдо мынча сом бересиң деп койсо, башка имамдардын, молдокелердин атына да доо кетип калып жатат. Кептин акырында бош убактыңызда эмне менен алек болосуз? Кээде бош убакыт болуп калат. Андай учурда ат минем. Кыш мезгилине туура келип калса Улакка барам. Кээде ден соолугума карап спорт залга барам. Достор менен жолугушам. Мына шуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Спутник KYRGYZ сайтынан алынды.